Салам урматтуу достор, сиздер менен кайрадан Бай Билим Медиа каналы. Мен сиздер менен окутуучу мугалим Аладин Исламидинов. Урматтуу достор, биз сиздер менен жаңы бир долбоордун үстүндө турабыз. Бул долбоорубуз англис тилинин практикалык курсу деп аталат. Биз сиздер менен бул курсубузду, бул долбоорубузду ушул англис тилинин практикалык курсу деп аталган китептин негизинде тартабыз. Буга чейин биздин орус тилинин практикалык курсу аттуу долбоорубуз ийгиликтүү жүрдү, ийгиликтүү аяктап жатат. Кудай буйрса, урматтуу достор, биз ошол сыяктуу эле англис тилин дагы башынан аягына чейин китептин негизинде, ушул китептин негизинде сабак тартып чыгаралы деп чечтик. Ошондуктан бизге лайк басып, сөзсүз колдоп кеттиңиздер жана ошондой эле комментарийге өзүңүздөрдүн жакшы ой пикирлериңиздерди жазыңыздар. Кандайдыр бир жерилери кошумча же алымчасы боло турган болсо, муну дагы сөзсүз белгилеп коюңуздар. Артыкчылыктарын жана ошондой эле жаман жактарын дагы айтып койсоңуз, биз кийинки сабакта сиздерге оңдоп дагы да жакшы кылып айтканга аракет кылабыз, урматтуу достор. Андай эмесе, эгерде сиздер бул китепти алмакчы болсоңуздар, ала турган болсоңуздар, экрандагы телефон номерге кайрылсаңыздар болот. 709 28 75 71. Урматтуу достор, биз сиздер менен англис тилине киришип жатып, албетте ар бир нерсенин өзгөчөлүгү болот. Ар бир нерседе өзгөчөлүгүн, өзүнүн өзгөчө артыкчылыгы же болбосо жакшы тараптары же өзгөчөлүгү болот. Мисалы үчүн эки бир тууган деле экөөсү бири-бирине окшобойт да. Мисалы англис тили дагы башка тилдерден кээ бир тараптары менен, кээ бир өзгөчөлүктөрү менен өзгөчөлөнөт. Мисалы үчүн орус тилиндегидей англис тилинде эң биринчиси род жок. Англис тилинде эмне жок экен? Англис тилинде женский, мужской деген средний род деген нерсе жок. Англис тилинде жалаң. Кыргыз тилиндегидей бардык сөздөр кыргыз тилине окшош болот, урматтуу достор. Андан кийин экинчиси болсо, англис тилинде көбүнчөсү жөндөмө жок, урматтуу достор. Кыргыз тилинде болсо, биз мисалы үчүн айбек деп айта турган болсок, айбекти, айбектин, айбекке, айбекти, айбек менен, айбек жөнүндө деген сыяктуу орус тилинде, кыргыз тилинде ушундай болуп калат. Ал эми англис тилинде болсо, достор, мындай жөндөмө жок. Англис тили мына ушул тарабынан дагы экинчи өзгөчөлүгү менен өзгөчөлөнөт. Бул жеңил тил. Андан кийин англис тилиндеги үчүнчү өзгөчөлүк, урматтуу достор, англис тилиндеги үчүнчү өзгөчөлүк болсо, бул сын атооштор кыргыз тилиндегидей дайыма жекелик санда колдонулат. Сын атооштордун көптүгү жок кыргыз тилиндегидей. Мисалы, кыргыз тилинде эмне дейбиз? Кара сумка, анан кийин кара сумкалар дейбиз да. Каралар, сумкалар деп айтпайбыз. Мына ошол сыяктуу англис тилинде дагы black деп айтып эле коет. Black, кара. Көптүктө дагы black болот, ал эми жекеликте болсо дагы black болот. Көптүк саны жок. Орус тилинде боло турган болсо, орус тилинде достор, мисалы үчүн чорный, чорная, чорные болот да. Чорный, чорная, чорное, чорные. Төртөө биригип ушул англис тилинде болгон эле эмне болуп калат экен? Black болуп калат. Black. Англис тили кыргыз тилине окшош сын атооштор жагынан. Мисалы үчүн красный, красная, красное, красные болот да орус тилинде көптүгүндө. Ал эми англис тилинде болсо жөн эле red деп коебуз. Кыргыз тилиндегидей кызыл. Red дей турган болсо кызыл болуп калат да. Аны красный, красные деген сөз жок да. Мисалы үчүн кызыл сумка дей турган болсок, red bag, кызыл сумка. Ал эми кызыл сумкалар дей турган болсок, red bags болот да. Red bags. Орус тилинде болсо черная сумка дейбиз. Ал эми көптүгүндө болсо черные сумки болот да. Черные сумки. Англис тили менен кыргыз тилинде жөн эле кара сумка, анан кара сумкалар деп коебуз. Англис тили бул жерде кыргыз тилине окшош болуп калат. Сына тобуштор
жагынан колдонулганда. Англис тилинин 4-чү өзгөчөлүгү, урматтуу достор, англис тилинин 4-чү өзгөчөлүгү бул жумшак тил, сүйлөгөн сайын сүйлөгүн келип кете берет. Адамдын илхамы ачылып, жумшак өзүнө тартат. Мына ошондуктан дагы англис тили дүйнөдө көп пайдаланылат, колдонулат жана дүйнөгө көп жайылып жатат. Жеңил тил болгондуктан дагы. Ошондуктан мен дагы сизди кош келипсиз деп айтам бул долбоорго. Урматтуу англис тилин үйрөнүүчү, биз сиз менен дүйнөлүк тил болгон англис тилине киришип жатабыз. Анда эмсе сиз эң биринчи англис тили жеңил тил экен деген түшүнүктү сөзсүз өзүңүзгө калыптандырып алың. Биздин биринчи сабагыбыздын темасы, урматтуу достор, урматтуу англис тилин үйрөнүүчүлөр, substantive деген зат атооч, substantive зат атооч болот. Мисалы, зат атооч деген эң биринчи биз билип алалы, зат атооч деген бул эмне? Зат атооч деген бул көзгө көрүнгөн бардык нерселер эмне болот? Зат атооч болот. Ким, эмне деген. Мисалы үчүн кабинет, эмне, кабинет, комната, бөлмө, эмне, бөлмө. Көзгө көрүнгөн бардык нерселер зат атооч болот. Ким, эмне деген суроого жооп берген нерселер. Эми ушул substantive деген зат атоочтун англис тилинде бир өзгөчөлүгү бар, урматтуу достор. Бир өзгөчөлүгү бар. Бул өзгөчөлүктү айтуудан мурда мен сиздерге бир аз кыргыз тилинен мисал алып келип түшүндүргөнгө аракет кылайын. Мисал үчүн англис тилинде зат атоочтор белгилүү жана белгисиз болуп экиге бөлүнөт. Зат атоочтор белгилүү жана белгисиз болуп экиге бөлүнөт. Же болбосом тагыраагы белгилүүлүктү билдирүүчү артикл коюлат, же белгисиздикти билдирүүчү артикл коюлат. Зат атоочко. Мисал үчүн, унаа дей турган болсок, унаа деп кыргызча сизге бирөө жөн эле сүйлөп атат. Мисал үчүн, машина деди да, же болбосом унаа деди да, жөн эле туруп эле унаа деп айтты да бирөө сизге. Демек сиз ал кезде кандай суроону бересиз кыргыз тилинде? Кайсыл унаа? Же болбосом кайсыл машина дейсиз да, кайсыл машина деп туруп сиз кайсыл деген суроону бересиз да. Эмне үчүн? Анын сүйлөгөн сөзү сизге белгисиз болуп атат, унаа сизге белгисиз болуп атат. Сиз демек кыргыз тилинде кайсы деген суроону бересиз да. Кайсы деген суроону бересиз. Мына англис тилинде ушул зат атоочтор ушундай учурда, мисал үчүн караңыз, кайсыл деген суроону бербөө үчүн, анык кылып айтыш үчүн англис тилинде the деген, the кыска окулуучу, the деген же болбосом the деп окулуучу артикл коюлат. Артикл деген сөз латын тилинен artus деген сөзүнөн алынган. Бул демек мүчө дегенди туюнтат. Artus деген сөздөн алынып, мүчө, сөзгө кошулуучу мүчө дегенди туюнтат. Артикл деген демек бул эмне экен? Латын тилинен artus деген сөздөн алынып, мүчө дегенди туюнтат. Сөздүн башына коюлуучу, мындайча айтканда, белгини демек биз эмне дейт экенбиз? Артикл деп айтабыз. Мисалы, англис тилинде эми караңыздар, car дей турган болсок, car машина болот. Эми ушуну биз a car дей турган болсок, a car дей турган болсок, белгисиз машина болуп калат да, булчу. A car дей турган болсок, мисал a car дей турган болсок, белгисиз машина болуп калат да, белгисиз унаа. Ал эми the car дей турган болсок, белгилүү унаа болуп калат да, белгилүү машина. Ошондо биз баягы жөн эле унаа деп койсо, кайсыл унаа деп айта албайбыз да. The car десе, демек белгилүү, сиздин эсиңизде турган, же сиздин үйүңүздүн алдында турган, же гаражыңызда турган белгилүү машинени эмне дейт экенбиз? The car дейбиз. Ал эми a car десек, a car дей турган болсок, эмне болот экен? Белгисиз машина болуп калат да, белгисиз унаа болуп калат. Мисалы, бул сүйлөмдөрдү англис тилиндеги the деген артиклди мен кыргыз тилинде бир нече сүйлөм менен бергенге аракет кылам, түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Жакшылап көңүл буруңуздар. Мисалы, кыргыз тилинде биз айта турган болсок, эртең базарга барып унаа сатып алабыз десек, эртең биз базарга барып унаа сатып алабыз десек, унаа деген, бул сүйлөмдөгү унаа деген сөз, же болбосо биз эртең базарга барып машина сатып алабыз дей турган болсок, бул сүйлөмдөгү машина деген сөз
белгисиз болуп атат. Себеби биз эртең барабыз жана көрөбүз. Али бизге бул машина белгисиз. Ошондуктан биз эмне деп айтат экенбиз? Ушундай учурда демек a car болот да. A car. Эртең биз базарга барабыз, машина сатып алабыз же унаа сатып алабыз дей турган болсок, белгисиз болот бул сүйлөмдө. Кыргыз тилинде дагы белгисиз абалда болуп атат да. Эми экинчисинде карап көрсөңүздөр, мисалы унаа гаражда турат, машина гаражда турат дей турган болсок, бул жерде машина деген сөз уже бизге белгилүү машинени айтып атабыз да. Машина гаражда турат. Демек биздин өзүбүздүн машинабызды айтып атабыз. Биздин эсибизде машина деген сөз бул биздин өзүбүздүн белгилүү машинабыз. Мына ушундай кезде биз англис тилинде эмнени коёт экенбиз? Белгилүүлүктү билдирүүчү the article коюлат. The article коюлат. The car деп айтабыз, мисал үчүн машина гаражда деп мисал үчүн. Эми кийинки дагы бир эки сүйлөм менен түшүндүрүп бергенге аракет жасайын. Сиздер дагы жакшылап көңүл буруңуздар. Мисалы кыргыз тилинде биз жашоо турмушубузду айтабыз. Мага ручка берип турчу деп айтабыз. Мага ручка берип турчу. Ручка берип турчу десек, демек бул жерде белгисиз болуп атат. Мага ручка берип турчу. Кандайдыр бир ручка берип турчу деп айтып атабыз да кыргыз тилинде. Мына ушундай кезде белгисиздикти билдирүүчү a article англис тилинде колдонот. Give me a pen. Мага бир ручка берип турчу болот да. Ошондо дегенди койсок, ошондо белгисиз болуп калат. Мага ручканы бер деп кыргыз тилинде айта турган болсок, бул жерде ручканы деп айтып жатканыбызга байланыштуу, демек биз белгилүү бир ручканы айтып атабыз да. Мурда алган, бир аз мурда алган, андагы ручка биздин эсибизде бар, демек анын дагы эсинде бар. Ошондо эмне деп айтабыз? Биз мага ручканы бер деп айтабыз. Мына ушундай кезде, урматтуу достор, урматтуу англис тилин үйрөнүүчүлөр, the article колдонулат. The article бул белгилүү абалды туюнтат. Мисалы, урматтуу достор, эми article бул белгисиздикти билдирет деп айттык. Ал эми the article болсо, бул белгилүүлүктү билдирет деп айттык. The article'in окулушуна бир аз көңүл бура кетели. The article, the деп кыска окулат. The бул сөздөргө кошулуп кетет. Мисал үчүн the a table десек, a table белгисиз стол. Ал эми the table экөөнү бирдей окуйбуз да. Кыска the болуп окулат. A table, the table. A table кандайдыр бир стол. The table болсо белгилүү стол болот. Андан кийин мисал үчүн a book дей турган болсок китеп. Ал эми the book дей турган болсок the book экөөнүн дароо окуйбуз да, бири-бирине жабыштырып окуйбуз. A book бир китеп, кандайдыр бир китеп, белгисиз китеп болот. Демек the book дей турган болсок белгилүү китеп болот. Андан кийин мисалы a lamp дей турган болсок, бул чырак, a lamp чырак, белгисиз кандайдыр бир чырак. Ал эми the lamp дей турган болсок, белгилүү чырак болуп калат. Чырак экөө теңи. A lamp десе чырак, the lamp десе дагы чырак деп түшүнүп, бирок a lamp дегенде чырак десек кыргыз тилинде белгисиз чыракты түшүнүшүбүз керек. Ал эми the lamp десе чырак деп жөн эле которо турган болсок, анда белгилүү чыракты түшүнүшүбүз керек болот. A teacher дей турган болсок мугалим. Ал эми the teacher дей турган болсок, the teacher белгилүү мугалим. A teacher кандайдыр белгисиз мугалим. Ал эми the teacher дей турган болсок, белгилүү мугалим болуп калат. Мисал үчүн бизге белгилүү мугалим. Мисалы, мектепке бир мугалим келди дей турган болсок, белгисиз бир мугалим. A teacher деген сөзү колдонобуз. Ал эми мектепке мугалим келди десек, күндө келип жүргөн бизге белгилүү мугалим болгондо, анда эмнени колдонобуз? The teacher дегенди колдонобуз. Мына ушундай учурларда колдонот. Биз бул жана the артиклдерин кийинки сабактарда дагы өтөбүз. Кудай буйрса, кийинки сабактардан дагы түшүнөсүздөр. Анда уланталы, урматтуу достор, эми белгисиздикти билдирүүчү article, ал эми the article белгилүүлүктү билдирет деп айттык. Article
достор, артикли бул үнсүз тамгалар менен башталган сөздөргө коюлат. Үнсүз тамгалар менен башталган сөздөрдүн башына коюлат. Мисалы, town дей турган болсок, шаар болот. Эми буга белгисиз бир шаар дей турган болсок, a town деп айтабыз да. A town деп биринчи келип аткан town деген сөздөгү, шаар деген сөздүн биринчи тамгасы үнсүз болгондуктан биз ага деген артиклди коебуз. Ал эми экинчисинде, урматтуу достор, эгерде деген артиклден кийин, белгисиздикти билдирүүчү деген артиклден кийин үндүү тамга менен башталган, сөздөр келип кала турган болсо, анда n болот. Мисал үчүн, apple дей турган болсок, бунда a тамгасы менен башталып атат. Apple десек, алма. Демек, биз белгисиз бир алма дей турган болсок, apple эмес, биз эмне деп айтабыз? An apple деп айтабыз да, алма депчи. Ал эми эмесинде болсо, белгилүү алма дей турган болсок, the apple деп айтабыз. The apple. Эми ушул жерде the артиклинин дагы окулушуна көңүл буруңуздар. The деген артикл бул жерде болсо, эгерде the деген артиклден кийин үндүү тамгалар келе турган болсо, анда the болуп окулат. The болбойт. The болуп окулат. I болуп окулат. The apple. Белгилүү алма болот. Apple деген сөздөгү биринчи тамга, башындагы тамга үндүү болуп жаткандыктан биз ага эмне коёт экенбиз? N деген артиклди коебуз. Бул деле белгисиздикти бир. An apple. Ал эми белгилүүлүктө болсо, the apple болот да. The apple белгилүү алма болуп болот. Андан кийин, урматтуу достор, сөзсүз эстеп калыңыздар, англис тилиндеги үндүү тамгалар, булар a тамгасы, I, O, U жана Y тамгасы. Y тамгасы биригип, демек ушул тамгалар англис тилинде үндүү болуп саналат. Эгерде англис тилиндеги кандайдыр бир сөз ушул 6 үндүү тамганын бирөөсү менен башталып кала турган болсо, анда белгисиздикти билдирүүчү артикл, артикли n болуп окулат. Мисал үчүн, a country десек, a country өлкө, a country деп айттык. Себеби деген артиклди койдук. Себеби country деген сөз бул үнсүз тамга менен башталып атат. Ал эми белгилүү өлкө дей турган болсок, the country. Белгилүү өлкө болот. An exercise көнүгүү. Кандайдыр бир көнүгүү болот да. An exercise деген сөздөгү сөз үндүү тамга менен башталып жаткандыктан, биз ага n деген артиклди койдук, достор. Ал эми белгилүү абалында болсо, the exercise болот да. The exercise. Белгилүү көнүгүү болот. An uncle дей турган болсок, тайке. Ал эми an uncle болот да. Себеби тайке деген сөздүн башы үндүү тамга менен башталып атат. Ошондуктан an uncle дейбиз. An uncle. Ал эми белгилүү тайке дей турган болсок, the uncle болот да. The uncle. Белгилүү тайке. Мисалы, андан кийин a window дей турган болсок, белгисиз терезе, window. Үнсүз тамга менен башталгандыктан биз ага деген артикл койдук. A window. Ал эми белгилүү болсо, the window. An egg жумуртка. An egg деп айтабыз. N деп айтып жатабыз. Себеби сөздүн башы үндүү тамга менен башталып атат. Ал эми белгилүү абалында the
the egg деп айтабыз, урматтуу достор. Урматтуу достор, демек биздин сабагыбыз, биринчи сабагыбыз англис тилиндеги өзгөчөлүктөр жана англис тилиндеги зат атооштун өзгөчөлүктөрү, белгилүүлүктү жана белгисиздикти билдирүүчү артиклдер болду. Демек, үнсүз тамгалардын башына деген артикл коет экенбиз. Ал эми үндүү тамгалар менен башталгандардын башына деген артикл коебуз. Бул экөөсү биригип белгисиздикти билдирет. Ал эми the артикли болсо үнсүздөрдүгө дагы коюлат. Ал эми үндүүлөрдүн алдына дагы коюла берет. Үнсүздөрдүн алдына коюлганда the болуп окулат. Ал эми үндүү тамгалардын алдында келгенде the болуп окулат. Сиздер менен Аладдин Исламидинов болду. Сиздер сөзсүз англис тилинин практикалык курсу аттуу китепти алып, англис тилин дагы да кенен үйрөнүңүздөр. Бул китепте биз айткан бардык эрежелер бар. Сиздер кенен жакшы үйрөнүп алсаңыздар болот. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Кийинки сабактардан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар.